Лидерликтин психологиясын үйрөнөбүз. Кандай лидерди адамдар ээрчигиси келет? Лидердин видениясы кандай? Ийгиликтүү адамдар лидерликтин психологиясын, адамдарга кантип таасир берүүчү психологияны билишет. Бизнести башкаруу системасынын башкы принциптери. Чарльз Дарвиндин мындай сөзү бар. Выживает не сильнейший из видов, не самый умный, а тот, кто лучше приспособлен к изменениям. Эң күчтүү дагы, эң акылдуу дагы тирүү калбайт. Өзгөрүүгө ыңгайлашып кеткен гана тирүү калат дейт. Сен лидер катары адамдарга таасир берүүчү психологияны үйрөнгүң келсе, адамдарды өзүңдүн артыңан ээрчитип кеткенди үйрөнгүң келсе, же адамдарды шыктандырганды үйрөнгүң келген лидер катары биринчи кезекте Чарльз Дарвиндин ушул сөзүнүн маанисин жакшы түшүнүшүң керек. Башкача айтканда, өзүңдүн бизнесиңди көтөрүшүң керек. Традиционный бизнеспи же сетевой бизнеспи баары бир. Көрүп турушуң керек. Дүйнө каяка баратат, эмне тренд болуп атат, эмне сатып алып атышат, привычкалар кандай болуп өзгөрүп атат, эмнени жакшы көрүп калышты. Башкача айтканда, рыноктогу өзгөрүүлөргө ыңгайлашып туруш керек. Трендке, модага эмнени сатып алып атышат, ошого көз салып, ошого жараша ыңгайлашып туруу керек. Компания Blockbuster видеофильмдерди арендага берип иштетчү. 3 футка 3 фильмди беришкен да, ошо Англияда. Анан ошол убакта Netflix деген жаңы компания чыгат, ал өзүнүн продукцияларын ошол компанияга, Blockbusterге сунуш кылат экен да. Анан аны сатып албай коет Blockbusterчы. Ошентип ал ошону менен ошо миллионер болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап тур да Blockbuster. Бүгүнкү күндө Blockbuster банкрот, ал эми Netflix азыр $1 миллиард турат дейт. Ошол жаңы чыккан компания. Адаптироваться эткенди билбегендик, то есть ошондой ыңгайлашууну билбегендик ушундай кесепеттерди алып келет. Банкротко, жоготууларга, утулууларга. Өзүңөрдүн бизнесиңер жөнүндө ойлонгула. Кантип жаңы инновацияларды киргизүү керек? Рынокто эмне болуп атат? Кантип сатып алууну жеңилдетсе болот? Мындан да доступный кылыш үчүн эмне кылыш керек деп. Мурда прокатка алыш үчүн көпкө чейин бланкка толтуруп, ошентип алышчу. Азыр болсо бир клик менен эле бүтүп калат. Нажимать этип койсоң эле сатып аласың. Азыр сатып алуу өтө жеңил болуп калды ошентип. Автоматизация, масштабирование булар ключевой моменттер. Бул жөнүндө дайыма ойлошубуз керек. Кантип масштабировать этсем болот, кантип автоматизация кылсам болот деп. Кантип покупательдерге, клиенттерге жеңил кылсам болот деп дайыма ушинтип жаңы инновацияларды ойлоп, ошо бизнесибизге киргизип турушубуз керек экен да. Мисалы азыр көп обучениялар автоматташтырылган. Акчасын төлөп коюп эле, үйдө отуруп алып эле запистерди көрүп, угуп, билим алып атышат. Кайсы материкте жашаса өзүнө ыңгайлуу убакта окуй беришет. Ушундай сыяктуу биз дайыма жаңыланууну биз бизнесибизге дагы колдонуп турушубуз керек. Бизнес 4 элементтен турат. Биринчи продажа, экинчи команда, үчүнчү система отчетности, кодекс чести, төртүнчү обучение. Эгер ушул төртөөнүн бирөөсү эле жок болсо, бизнес жүрүшпөйт дейт. Ар бир лидердин өзүнүн кодекс чести бар. Асель Сыдыкованын кодекс чести мындай экен. Пунктуальность, четкость, өз убагында болуу, ресурсоемкость, чечимдерди тапканды билүү, поддерживать друг друга, досуң үчүн опора кылгандай команда үчүн дагы опора болуу, 100% ответственность, жоопкерчилик, защищать интересы компании, компаниянын кызыкчылыгын коргоо, быть открытым к фидбеку, обратная связга ачык болуу, честность, чынчылдык, постоянно улучшать свою работу и себе, жумушту жана өзүмдү дайыма жакшыртып туруу дейт. Анан компаниянын нормасын, стандартын, эрежесин сактоо. Лидерликтин этаптары. Биринчи, позиционный лидер. Мында ключевой сөз позиция. Позиция деген сөздөн жаралган. Мен башкарам, сен угасың деген позиция. Башкаруу өйдө жактан болот. Башкача айтканда, адамдар ага өздөрү каалап баш ийишпейт. Адамдар баш ийгенге милдеттүү. Бул этапта адамдар өздөрүнүн убактысын, энергиясын, ресурстарын
таланттарын минималдуу бөлүгүн гана жумшашат. Башкача айтканда, адамдар 100% берилип иштешпейт. Мурунку убактарда позициялык лидерлик абдан жакшы иштеген. Адамдар өздөрүн милдеттүү сезишип, баш ийишчү, айткандарын аткарышчу. Азыркы убакта мындай лидерлик иштебейт. Экинчи, принятый лидер. Ал үстүнөн башкарбайт. Ал өзү менен тең карайт баарын. Биз бирдей деңгээлдебиз деп адамдарды угат. Мындайча айтканда, свой парень. Кодекс чести колдонбой коюшу мүмкүн. Туура эмес кыймыл-аракеттерди кылышы мүмкүн. Принятый лидер демек бул лидерди баары кабыл алышкан. Адамдар милдеттүү болгон үчүн эле эмес, алар өздөрүнүн каалоосу менен баш ийишет. Адамдар өздөрүнүн проблемаларын лидерине айта алышат, баары жайбаракат болот, командовать этпейт. Бирок мында проблема болушу мүмкүн. Лидерди эч ким тоготпойт айткандарын. Каалабаса жасабай кое беришет. Мында прогресс болбойт, челлендж жок. Адамдар релакста жүрүшөт. Кааласа жасап, каалабаса жасабай. Драйв жетишпейт. Негизи прогресс болуш үчүн бир аз напряжение дагы керек. Үчүнчү, прогрессивный лидер. Лидер ролевой модель болот. Башкача айтканда, ал кандай кылыш керек экенин көргөзүп турат. Эмне кылыш керек, кантип сатыш керек, кантип выступать этет, өзүнүн кылган иштери менен үлгү болот. Мисалы, прогрессивный лидерге, мисалы, Маргарет Тэтчерди алсак болот. Прогрессивный лидер ролевой модель, көрсөткүч, драйвер, основной двигатель. Башкача айтканда, негизги кыймылдаткыч. А кем кыймылдаш керек? Команда. Команда кыймылдаш керек, команда өсүш керек, команда прогрессте болуш керек. Ошондуктан лидерликтин ушул этабында болсоңуз, анда сиз двигательсиз, сиз заводила, сиз ийгиликтин көрсөткүчүсүз. Сиз өзүңүз жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Сиз лидерликтин кайсы этабындасыз? Төртүнчү, признанный лидер. Признанный лидер адамдарды шыктандырганды билет, артынан адамдарды ээрчите алат. Признанный лидерликтин ушундай чертасы бар, ал жокпу же барбы? Баары бир адамдар өздөрүнүн ишин кыла беришет, ийгилик жарата беришет. Буга мисал Мартин Лютер Кинг, кара түстөгү адамдардын вождю. Негрлердин укугун коргоп теңчилик үчүн күрөшкөн. Анын артынан бардык негр адамдардын баары ээрчишкен. Анын идеясын, анын видениясын колдошкон. Ал дүйнө жүзүндөгү негрлердин укугун коргоп теңчилик үчүн негрлерди басмырлоону токтотконду талап кылган. Мартин Лютер Кингди өлтүрүп салышкандан кийин деле анын айткан сөздөрүн адамдар улантып жасашкан. Призванный лидер адамдарга видение бере алат. Адамдарды кыймыл-аракетке шыктандыра алат. Адамдагы лидерлик сапатты ойгото алат. Адамдын ичиндеги отту тутандыра алат. Призванный лидер өзү двигатель эмес. Ал адамдарга жол көргөзөт. Адамдар өздөрү кылышат, өздөрү двигатель болушат. Адамдарга виденияны, идеяны көргөзө билүү эң негизгиси. Стив Джобс рак болуп ооруп калганда көпчүлүк адамдар айтышкан: Стив өлөт, Apple банкрот болот, акциялар арзан болот деп прогноз кылышкан. Бирок Стив Джобс өлдү. Apple 7, Apple 8, Apple 9, Apple 10 жана башка чыгып жатат. Apple дагы деле өсүп атат. Акциясы кымбаттап атат. Сапаты жаман болуп калган жок. Apple өзүнүн видениясын дагы деле улантып атат. Идеяларды ойлоп таап атат. Анын лидери каза болуп калса да, Apple дагы андан ары өнүгүп атат. Стив Джобс призванный лидер. Анын артынан адамдар ээрчиген. Анын артынан гана эмес, анын чоң видениясынын артынан ээрчишкен. Сенин задачаң призванный лидер болуу. Башкача айтканда, лидерликтин башка деңгээлине көтөрүлүү. Адамдарды шыктандырганды үйрөнүү керек. Адамдар сенин гана артыңан ээрчибестен, сенин чоң виденияңды ээрчиш керек. Сен аларга виденияны көргөзө билишиң керек. Өзүңдү карап чык, же ойлонуп көр, кантип адамдарды шыктандыра алам, кантип адамдарда жүрөгүндөгү отту жандыра алам деп. Адамдар ээрчишкиси келген чоң виденияны кантип көргөзө алам деп ойлонуп көр.
Бешинчи, настоящий лидер, чыныгы лидер. Буга мисалга General Electric'тин жетекчиси Джек Велчти алсак болот. General Electric Америкадагы экинчи эң крупный производитель. 1,5 миллион сотрудниги бар. Джек Велч көп убакыттан бери ошону возглавлять этип келатат. Жаш кезинде эле баштаган экен. Карып калган убакка чейин жетектеп келатат. Чыныгы лидер башка чыныгы лидерлерди өстүрө алат. Башкача айтканда, ал башка чыныгы лидерлерди өстүрө алган адамдарды өстүрө алат. Чыныгы лидердин негизги сапаты лидер өстүргөндү билүү. Жакшы, күчтүү менеджер өзүнүн талантын, жөндөмдөрүн билет. Ал эми жакшы, күчтүү лидер башка адамдардын талантын, жөндөмдөрүн көрө алат. Ал лидерлерди өстүрө алат. Адамдын эң жакшы сапатын сууруп чыга алат. Ал өзүнө лидерликтин 5 сапатын тең камтыйт. Керек болгон жерде позиционный лидер болот, керек болгон жерде принятый лидер боло алат, прогрессивный же призванный лидер боло алат. Бул чыныгы лидер. Бардык лидерликтин 5 сапаты тең бар. Ошондо адамдарга ролевой модель боло алат, башкача айтканда өзү үлгү болот. Адамдар аны көрүп, өзүнүн таланттарын раскрывать этишет. Ал лидеринин аркасынан ээрчишет. Ошону менен бирге өзүнүн баалуулуктарын, муктаждыктарын дагы бөлүшө алышат. Өзүбүз жөнүндө ойлошубуз керек. Лидерликтин кайсы этабындамын деп. Өзүбүздү баалап анализ кылышыбыз керек. Чыныгы лидер болуш үчүн эмнени жасап башташым керек? Эмнени өзгөртүшүм керек? Эмнени башкача кылышым керек? Мүнөзүмдүн кайсы жагына көңүл бурушум керек? Кандай жөндөмдөрдү үйрөнүшүм керек? Деп өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Кандайдыр суроолор жаралса, аларды жазып алып, ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Интуиция бизге Кудайдан берилген. Ал бизге приложение сыяктуу киргизилген. Ал бизди кандайдыр бир моменттерде сактап, коргоп турган кызматты кылат. Ал биз үчүн жол көрсөткүч, бизди туура жолго түшкөнүбүзгө кам көрөт. Ошондуктан биз интуициябызды укканды билишибиз керек. Ал бизге подсказка кылып турат. Бирдекени жасагыбыз келбей калат мисалы. Бирок биз аны коркуу сезимибиз менен алмаштырбашыбыз керек. Интуициябызды укканды үйрөнүшүбүз керек. Клетка күн сайын калыбына келип турат. Күндөн күнгө мен өзүмдү жакшы сезип атам деген сыяктуу аффирмация айтып турушубуз керек. Бирок биз түшүнүшүбүз керек. Аффирмация бул бардык оорулардын дарысы эмес. Аффирмация бул кошумча эффект. Эгерде баарын комплекста жасасак, жакшы настроение, позитивдүү эмоция, атайын кыймыл-аракеттер менен чогуу иштейт аффирмация. Менин ден соолугум күндөн күнгө жакшы болуп баратат. Менин иммунитетим күндөн күнгө күчтүү болуп баратат. Менин организм өз алдынча эле оңой эле тез сакайып баратат. Ушундай сыяктуу аффирмацияларды дайым айтып турушубуз керек. Ага жүрөгүбүз менен ишенишибиз керек. Джо Диспензанын «Сила подсознания», «Куриный бульон» деген китептерин окусаңыздар жакшы түшүнөсүздөр.